Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Чынакунович, сизге маалымат жетти, жетпеди мен билбейм. Кечээ биз комитетте бир добуштан депутаттар чогуу макул болду. Мына акыркы учурларда Америка Кошмо Штаты жана Англия мамлекет тарабынан биздин мамлекетте өзүнүн жарандарына сак болгула, террордук чабуулдар болуп кетиши мүмкүн деп кечээ биз ушул 3-чү күнү баштап атканда биринчи күн тартибине коюлсун деп айтылган. Андан кийин сизге кандай бир маалыматтар берилди, берилбеди? Биз ушундай айттык. Премьер-министр келип, кандай маселе болуп атканын, эмне болуп атканын, кандай коркунуч бар экен деп сурадык. Бирок сизге жетти, жетпеди. Кечээ анан биз кечке иштедик ошол боюнча. Азыркы биз бир суроо бердик. Элчиликтергечи бир суроо бердик. Эмне негизинде сиздер ошондой маалыматтарды таратып атасыңар? Кайсы негизинде, кайсы факт негизинде, кайсы маалыматтардын негизинде сиздер таянып ушундай маалыматтар берип атасыңар деп айтсак, алар бизге мындай жооп берди: 2 күн бергиле. 2 күн бергенден кийин, өткөндөн кийин биз так ал жактан маалыматтарды биз беребиз деп айтышты. Бул сиздерге маалымат үчүн, Чынакунович, ошондуктан бул маселени эгерде алар суранган болсо, бул маселени бүгүн эмес, эртең кечкүнкү койсок, же бир кайсы бир мындай жакшынакай бир угуп бул жерден маалыматты угуп койсок, анткени элдин баары коркуп атат азыр. Элдин баары кооптонууда. Мына карасаңыз, интернетте бүт жерлерде айтып атышат ушу боюнча.